студенттер окуу жай тандоо жана кандай кесиптин ээси болорун ойлонуп турган чак. Өлкөнү кесипкөйлөр өнүктүрөт, андыктан кесип тандоо биздин тагдырды аныктай турган жооптуу чечим. Биз кыска убакыт аралыгында сиздерге аз болсо да факультеттерди тааныштырууга жетиштик. Алсак тарых факультетин, Өзбек эл аралык медициналык колледжин, Кыргыз-Кытай факультетин, МИД жана Кыргыз-Европа факультеттерин тааныштырууга жетиштик. Жана мындан ары сиздерге тааныштыра турган ОШМУнун көптөгөн факультеттери бар. Сөйтүчү болдуго? Эмне болот эми? Кандай болот эми? Биздин чоң кыялдарга болгон ушул жөнөкөй гана жарыктандыргыч тоскоолдук жарата алды. Демек, энергетик, физик, техниктердин биздин жашоодо аткарган ролу зор. Айылдан баштап аламга чейинки жолго физиканын закондоруна таянып, канаттуудай сызган техниканын жардамы менен жетериңиз баарына белгилүү. Физиканы билбей туруп тамактын жасалышынын сырларын, компьютерден иштөөсүн, жарыктын жаралышын, алыска таралышын, техниканын өнүгүүсүн өздөштүрөм деп ора болбоңуз. Физика менен техника прогресстин өзөгү. Бул экөөсү болбосо коомубуз алга өсөбү? Айтор физика техника факультетиндеги өзгөчөлүктөр, ошондой эле сиз билбеген жаңы ачылыштар менен тааныштырып, ОШМУга саякат долбоорун улайбыз. Физика техника факультети Ош педагогикалык институту ачылганда эле 1951-жылы түзүлгөн. 75 жылдык тарыхы бар бул факультет бүгүнкү күндө да өзүнүн оригиналдуулугун жоготпой, учурда ыңгайлашкан кесипкөй адистерди тарбиялайт. Факультетте АВН информациялык системасы жигердүү иштеп, окуу процесси толугу менен автоматташтырылган. Мындан улам учурдагы аралыктагы жыйынтыктоочу текшерүүлөр, сессиялар, кредиттик технологиялар алкагында рейтингдик модулдук системанын негизинде уюштурулуп, сынактар АВН системасы жана компьютердик тестирлөө программалары менен алынат. Ош мамлекеттик университетинин 2010-2024 жылдардагы өнүктүрүү концепциясынын негизинде биз атайын стратегиялык пландарды иштеп чыгып жатабыз. Азыркы учурда эки орто кесиптик адистигибизди аккредитациядан АОПА агенттигинен аккредитация өткөздүк. Азыркы учурда 2019-жылдын аягында өтүүчү физика, математикалык билим берүү жана электроэнергетика жана электротехника багыттарын аккредитацияга даярдап жатабыз. Физика, техника деген болуш боюнча мен өзүмдүн ой пикиримди убагында айткан элем. Анан физика техника факультети менен дээрлик Ош мамлекеттик университетте 2003 жылдан бери иштеп аткан болсок, дээрлик ошол бардык өмүрүмдө ошол физика техника факультети менен иштегенге. Бул учурда көпчүлүк студенттер аудиторияларда сабак окушат же китепканаларда билим казанын толтуруп жаткан учуру болсо керек. Ал эми физика техника факультетинин студенттери сабактарды мына ушинтип табият койнунда Ош шаарынын символу болгон Сулайман тоодо өтүшөт. Күнүмдүк турмушта окуу, жумуш же ар кандай инсандын жашоосунда чоң роль ойногон аппараттар, техникалар адамды алсыратып, күчүн кетирет. Мына ушундай көйгөйлөрдөн арылтып, эртең мененки маанайды көтөрүп, ден соолукка пайда бир топ көнүгүүлөрдү, флешмобторду, китеп окуулар менен аталган факультеттин сабак өтүүлөрү башталат. Жаңылануу проектиси боюнча эртең менен ыйык Сулайман тоонун бооруна келип, балдар менен дени сак балдарды өстүрүү үчүн жакшы маанайда ыр бийлер менен маанайыбызды ачып алып, сабакка түшөбүз.
Физика техника факультетинде Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген 2 кызматкер, 3 илимдин докторлору, профессорлор, 13 илимдин кандидаттары, доценттер, 15 улуг окутуучу жана 18 окутуучу эмгектенет. Буга байланыштуу атак алыска, даңкы далайга кеткен ардактуу аксакалдардын жолун улап, эгемендүү Кыргызстандын келечеги үчүн мыкты адистер арбын. Эске салсак, бул окуу жайдан татыктуу билим алган студенттер жогорку орто окуу жайларда окутуучу жана мектептерде физик мугалими, андан сырткары Ош электро, Ош ПВС, Ош РЭС, Ош ТЭЦ жана башка электр тармагында жол кыймылын көзөмөлдөөчү ишканаларда жана бардык автоунаа тейлөөчү жайларда, нефть өндүрүүчү жана газ бөлүштүрүүчү ишканаларда жана башка көптөгөн жерлерде иштей алышат. Багыт боюнча билим берет. Физика-математикалык билим берүү, физика жана электроэнергетика жана электротехника. Бакалавриат боюнча 2 багыт боюнча берилет. Электроэнергетика жана электротехника, физика, математикалык билим берүү, физика. Ал эми орто кесиптик боюнча 11 класстын жана 9 класстын базасында электр менен камсыздоо адистиги, автоунааларды техникалык жактан тейлөө. Биздин кафедра калктуу заттардын физикасы боюнча көп жылдардан бери илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Бир топ жакшы ийгиликтерге жетиштик. Ал калктуу заттардын негизги физикалык, оптикалык, люминесценттик, радиациялык касиеттерин аныктаган, аны түзгөн микродефекттер болуп эсептелет. Ошо микродефекттердин пайда болушу, анын бири-бирине айланышы, анын жок болушу тууралуу бир топ жакшы илимий жеткендиктерге жеттик. Адистерди даярдоо үчүн зарыл болгон шарттардын баары түзүлгөн. Анткени жетишерлик деңгээлдеги окумуштуулук даражасы бар профессор окутуучулар студенттерди ар тараптан өнүктүрүп, биргеликте түрдүү уюмдар уюштурган же жеке өздөрү проекттердин үстүндө иш алып барышат. Алсак факультеттин деканы, кесиптик жамаат дилгир студенттерди өзү менен кошо үйрөтүп, көптөгөн микро гэстерди, күнөскана, табигый кургаткычтар, биогаз орнотмолорду орнотушкан. Алар өлкөбүздүн агрономия, айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүн, мал чарбасын өнүктүрүүдө айыл жерлерине газ жеткирүү иштерин жолго койгон. Алсак Өзгөн районундагы Төрткөл айыл аймагында Шоро Башат айылында биогаз орнотмосу, күнөсканалары бар. Ошмун доценти Зарпек Айдын проекти şu boyunca bana alıp şu proyekti alıp biz şu yerge şunu turguzduk. Bu çakan tebriseke buna emi tecrübemizi aşıp emi bilutağız bundan bir payda tavuş için bu yerden kengeyişimiz gerekiken de. Hazır үйгө пайдаланып тамак ашка немеге бул жакын деле болуп атат, бир жыл болуп калды. Анан будущий мына жерге теплица курайлы деген ой бар эми. Азыр могул жерде тарак багык тегип атам. Мен ошол мындан чыккан удобрение жөнүндө айтып берейин. Бул чыккан удобрение аябай жакшы да, мында элементтер көп. Факультеттин студенттери университетте өткөрүлгөн коомдук маданий массалык иштерде өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келүүдө жана алар университеттик деңгээлдеги студенттик конкурстардын, спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрү. Факультеттин КВН командасы ар дайым университеттеги жана шаардык деңгээлдеги коомдук иштерде активдүү катышып, биринчиликти бербей келет. Факультетинде студенттер үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Студенттер өздөрүнүн багыттары боюнча гидроэлектростанцияларга барып билимдерин өркүндөтүп келишет. Биз өзүбүздүн кесип боюнча көптөгөн проекттердин макеттерин түзүп, конкурстарда биринчи орундарга жетишип келебиз. Белгилей кетүүчү нерсе, факультеттин өзүнүн эле 3 студенти президенттик үмүт стипендиясын алууга жетишкен. Мындан сырткары жаш илимге кызыккан студенттер убакыттарын текке коротпой, ар кандай илимдин үстүндө эксперименттерди жасап, же өздөрү кызыккан илимдерге катышат. Бул физика адистиктерине лабораториялык шарттарды аябай жакшы деңгээлде камсыздаган. Студенттер теориялык жактан
алган билимин практика жүзүндө ишке ашырып далилдеп келишет. Факультет заман талабына жооп берген окуу жай, анткени техникалык базасы бир топ алдыда. Алсак 24 окуу лабораториялары, кафедралар аралык окуу илимий лаборатория, 4 компьютердик класс, заманбап мультимедиалык класс, электрондук доска менен жабдылган аудиториялар, 40 жаңы муундагы компьютерлер, 15 лазердик принтер окуу процессинде колдонулат. Ош мамлекеттик университетинде уюштурулган иш-чара, маданий, спорттук иш-чараларга активдүү катышып, республикалык деңгээлде бүгүнкү күндө студенттерибиз чоң ийгиликтерге жетишип келет. Birinci kılımda ilim menen teknologiyanın önükкөн kılımı dep atauга болот. Өзгөчө акыркы жылдары илим, техника, тездик менен өнүгүп, адам баласын жашоосун жеңилдетүүдө укмуштуудай ачылыштарды жасап келет. Келечектин физика академиге, энергетика, транспорт бөлмөнүн башчысы болгуңуз келсе, биз сиздерди физика, техника факультетине